Бүгін Баткен районунун чек арасында курал колдонуу 3 фактысы болуп өттү. Бул биринчиси Булак башы жергесинде эки мамлекеттин чек арачыларынын ортосунда ок атыштар болуп кетти. Экинчиси саат 15-тер чамасында бул Баткен районунун Достук айылында дагы атышуулар болуп, саат 15-те Самаркандык айылдагы чек арада дагы атыштар болуп кетти. Биз азыркы учурда Достук айылда Сакия областы губернатору жана күч структуралардын жетекчилери менен бирдикте сүйлөшүүлөрдү улантып жатабыз. Биринчиден бул сүйлөшүүлөрдү азыр чечип жатабыз. Биргеликтеги башкаруу пунктун орнотуу боюнча. Экинчиси кайсыл айылдардын чек арасында ок атуулар болду, ошол жерге күч структураларынын жетекчилерин жоопту кылып туруп дайындап жатабыз. Үчүнчү маселе кылып туруп, бүт келген кошумча күч структураларды, күчтөрдү биз өзүнүн дайыма кызмат кылган жерлерине кайтаруу боюнча сүйлөштүк. Азыркы учурда биз Достук айылында турабыз. Биргеликте бүт жооптуу айылдардагы жооптуу жетекчилерден маалымат алып турабыз. Учурда ок атуулар толугу менен токтоду. Бирок азыр биз жумуштарды кайрадан кошумча жүргүзүшүбүз керек. Андан тышкары Бейлек районуна дагы акимге тапшырма койдук. Коңшу өлкөнүн акими менен бирдикте жолугушуп, чек арада түшүндүрүү элдердин ичинде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол жакта тынчтыкты кармап, бир кандайдыр бир паникага бербөө максатында иштерди жүргүзгүлөдө.